Ат тууралуу кыскача маек: кандай кылып караш керек, кайсы маалда чөп, жем бериш керек, канча саат тыңашылыш керек жем жегенден кийин, ошол тууралуу кыскача маекти бүгүн ушу Бакыт ака менен алайын деп атам. Ассалам алейкум Бакыт ака. Валейкум ассалам. Сиздин согуштарыңыз, иштериңиз илгери болсун ака. Рахмат. Бир аз эми өзүңүздүн билгениңиз менен ат тууралуу кантип караш керек, кандай кылыш керек, ошол тууралуу кыскача бөлүшүп кетсеңиз негизи. Эми атты колдон келсе убакыт сааты менен караган Мгм. жакшы болот. Мгм. Анан эми ага биз постоянно үйдө болбойбуз. Мгм. Эки жака чыгып кетебиз. Кээде убактысынан кеч дагы каралып калат, кээде убактысы М. менен каралып калат. Анан Саат коюп же башка коюп караган андан дагы жакшы. Анан колдон келсе убактысы менен караганга эч жетпейт нерсе десеңиз. жетпейт. Анан ар ким ар кандай айтат экен да, кээ бир айтат беде жакшы же экспорсет жакшы деп коет. Кээ бир айтат илгерки эле биздин өзүбүздүн чөптөр, табигый чөптөрүбүз жакшы дейт, эми бир аз азыркы салыштырмалуу мурда күчтүү болгон дейт. Ошол тууралуу чөп тарабына келгенде тойчу жагынан кайсыны берген жакшы болот атка? Эми тоyут жагынан келсек, тоyут жагына келгенде бедеден ашыгы жок эле деп ойлойм мен. Эмнеге дегенде ат өзү ысычан болот, беде суук болот. Атты сыпатына дагы чыгарат, өңүнө дагы чыгарат. Атты тез семиртет. Ошол. Анан жем тарабын айтат. Кээ бир айтат буудай менен оңолгон тезирээк оңолот. Анан же арпа менен деп ошо ар ким ар кандай варианттарды айтат да. Ошол тууралуу да бир жем тарабынан дагы айта кетсеңиз. Эми жеми тарабынан айтсак, биз баккан аттарды төлкө эле буудай менен багабыз. Анан суутканда арпа беребиз. Анан кака менен бага элекпиз, чынын айткандачы. Эми жейт го азыраак жейт биздечи. Анан буудай эртерээк ичине май алдырып, ат эртерээк оңойт. Бул буудай, арпа жеген ат кандай эми торпоголакка кете береби же бир аз слабый болуп калабы? Ошол жагын дагы айтышат да. Бир аз мака жебесе бир аз слабый болот күч тарабынан депчи. Жок, андай эмес. Наоборот, буудай жеген ат күчтүү болот. Ат чучугу толо болот. Бирок суутулган маалы кечирээк келет. Чем макага караганда, башка жемдерге караганда мунуку кечирээк болот. Негизи суутканда жакшы суутуш керек экен да. Суутканда жакшы суут келтирип алсаң эле ат бузбай. Жакшы болот. Суусун бердиңиз, чөбүн бердиңиз, жемин бердиңиз, анан таңашырган келгенде канча саат таңашырыш керек ошолар сиңиш үчүн? Жок дегенде минимум 3 саат таңашырылат атчы. Эртең менен кечки маал, кечки саат 6-да жем берген болсоң, жок дегенде саат 9-га чейин же 10-га чейин таңашырылып туруш керек. Күнүнө бир маал же 2 маал таңашырган жакшыбы? Колдон келсе 2 маал таңашырган жакшы. Эмнеге дегенде суугарып келгенден кийин атты оонатып 2 саат таңашырып койсоң, жеген ичкен суусун да сиңирет атчы. Эми ал оңолуп калган убакта, мисалы арыгында киргизгенде кандай кылыш керек? Арыгында мисалы багам деп киргизет, ал маалда таңашырган жакшыбы же болбойбу? Арык малына киргизип баккандан кийин ал 40 күн багылат атчы. Анда эч кандай суутулбайт деле, эч кандай таңашырылбайт эле. Ат турган бойдон эле атты багасын 40 күн. Ат оңолгондон кийин, кээ бирки ат 40 күндө оңолот, кээ бирки ат 40 күндөн ашып кетет күнүнө. Кээ бирки ат ага жетпей оңолот. Эми аттын жегенине, аппетитине карайт да. Ошого карап, качан ат толгондон кийин аны бастырып алып чыгып, анан секин таңашырып, колдон келсе аппак таңашырып, ошентип ат суутушат. Кыскача маегиңизге чоң рахмат. Рахмат, сага да келип кошулуп бизге. Ден соолук болуңуз, сизге ийгилик ака. Сага да ишиңе ийгилик.